Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрүүчүлөр жана дыйкандар. Мынакей бизде бая суроолор көп келип атат. 2-жылдык марайылла сорту кандай болот, 3-жылдык марайылла сорту кандай болот дегендерге. Бүгүн азыр мынакей 3-жыл түшүм берип аткан азыр марайылла сортунда көчөттөрүбүзгө келдик, туугандар. Азыр силерге кененирээк бул жерден түшүндүрүп беребиз. Мынакей туугандар, бул көчөттөрдү бая быйылкы чыккан пабектеринин боюн мына эле. Менин боюм 1.75 туугандар. Шуга расчет алып бересиңер. Мынакей түшүмдү көрүп атасыздар, мынакей туугандар. Биз жайгашкан жер Аксы району Жергетал айылы. Мынакей түшүмдүн чоңдуктары, көлөмдөрү. Бизде массаны башталганына бир 20 күн эле убакыт болду, даже 20 күн эмес, 15 күн эле болду туугандар. Бизде ушундай түшүм берип атат туугандар. Бул кече терилген жер да. Бул кече терилген. Өзү бизде азыр ар 3 күндөн бери терилип атат. Көрсөтөлүп атабыз. Мынакей бул жактарынан тартсаңыз. Мынакей түшүмдөр. Аябай жакшы, качественный. Транспортировкага эң мыкты туугандар. Мынакей. Массага кирген убагы туугандар. Туугандар түшүмдү көрүп атасыздар. Мынакей түшүмдөрүн карагылачы. Бул туугандар айрыкча Ош, Жалал-Абад ысык жерлерге тийсеңер абдан жакшы результат аласыңар, потому что биз Аксынын эң эле салкын жеринде турабыз азыр. Бизде баягы кандай десем, кар, ушул Аксы району боюнча кар деген эң биринчи түшөт, суук болот да. Мына азыр бизде деле эртең менен кечинде мындайча айтканда калың жемпир менен жүрүп калдык. Ошого бизде суугга да байланыштуу булар кечигип атат да. Мисалы үчүн түшүмдүн бардыгы быйыл эми толук бышып бизде жетишпей калат. Айрыкча бизде Ош, Жалал-Абад, Баткен тарап жана биздин кошуна, биз Өзбекстанга да реклама кылганбыз. Бул өзбек туугандарга да, силерге дагы мынакей түшүндүрө кетели. Силерге дагы болот туугандар. Бул силерде ушул түшүмдүн бардыгын терип аласыңар, ушундай кылып бышырып терип аласыңар туугандар. Ушул бул 3 жылдык болгон марайылла сортундагы көчөттөрүбүз туугандар. Абдан жакшы, качествосы жакшы туугандар. Жана да айта кетчү нерсе, баягы бардыгы биринчи жылы мындай өстү, экинчи жылы мындай өстү деп айтасыңар. Мынакей бул баягы жылга да карап өтөт. Мисалы үчүн 3-үнчү жылы бул өзү марайылла күчүнө кирген жыл. Ошого 3-үнчү жылы ушундай болуп, будан дагы бийик өскөн жерлер бар. Туугандар, ошого шат аласыңар. Анан муну стволу кызыл эмес дегендерге да мындай жооп берейли. Бул стволу кызыл, бул баягы жерден чыкканда эле кызыл болбойт туугандар. Ошого мындай секин со временем кызыл болот да. Мисалы үчүн мыналарды тартсаңар мына. Булар айлы мынакей, бул деле жаңы көчөт, быйылкы чыккан. Бирок айлы бул кызарып элек да, мына эми кызарып келип атат. Ошону да эсеп алышыңар керек да. Анан жана боюнча бул көчөттөр мындай ысык суукка да аябай чыдамдуу болот. Баягы мисалы үчүн былтыр бизде минус 20 градустан өткөн, 22-23 градус минус болгон бизде. Бирок ошондо деле муну тарта кетсең, муну былтыркы эски ствол. Ушул эски стволдон булар биринчи июндун 15-нен почти августтун 10-на чейин ушул түшүм берип бүттү туугандар. Андан кийин уже эле августтун 15-ден августтун уже 15-нен кийин булар массага кире баштады да туугандар. Бул мисалы үчүн ысык жерлерде, мисалы үчүн Ош, Жалал-Абад, биздин Өзбекстанда, өзбек туугандарда мисалы үчүн будан эрте болот да. Биз айтып атпаймынбы, биз эң эле салкын жерде жашайбыз. Ошон үчүн бизде ушундай результат көрсөтүп атат туугандар. Буну мисалы үчүн ысыгыраак жакка тийсе, будан дагы эртерээк болот да. Мисалы үчүн булар майдын аягында түшүм бере баштайт да силерде. Ысык жерлерде бизден. Жана туугандар, муногу ийилип турган түшүмдүн бардыгын силер терип аласыңар. Бул жакта да тартсаң, мына түшүмдөрдү көрүп атасыңар, абдан көп айлычы. Жакыныраак келип тартсың. Туугандар, айлы түшүм деген аябай түшүм. Муну карагыла. Түшүм. Бул тем более кече терилип кеткен жер. Кече таптаза болуп, кызылдын бардыгы терилип кеткен жер туугандар. Муну карагыла. Анан айта кетчү нерсе, бул жерибизде бир где-то 10 күндөн ашык суу жок болуп калды. Суу жок болуп калып, суу
keçe gana berildi. Bu sudan da зависимый onun kalibri. Sudu berip tursaňar bu kalibri çoň bolat budan dagıç. Şu keçe gide su toktop kalmadı var. 10 günde su içiyor ya Allah var. Şimdi tamam tamam. Şimdi buradan tartsan mı? Ne var? Ah şimdi. Ne lazım ne olur? Ananda ayta geçmese bir tüp kança tuşun bereye atkanга. Mına misal üçün bunu onu esetlep çıksaňar hem tuganlar. Bunun bir ile şagında kança turat. Bunun bir ile no uçtuğu 8, 9, 10, 11 gramga çeyin çıgat. Onu bir ile jana eseplesiňer biröň önüne 100 gram çıgat. Ama o bir ile stolundan 1 kilo, 1,5 kilo tüşün berek tuganlar. Şunda esek lazım bulup bayağı bir tüy kança tüşün berek degenlerge bu jogapdan mı aytkanda böyle sorularga jogap tuganlar. Ne vardı gelip taksana? Yaxşı. Бұл еще дағы су içpей қалғандағы эми бұл суды içет, құда қаласа көлемі тоң-тоң болады. Алдан жақсы ма? Оны тасама бойларын. Тартқын 3 жылы шынай болады. Бұл эми азыр могу ананда тугандар айта кетчү. Азыр ушул Маринага күнүнө 2 tonnadan Özbekistan'a zakaz var da. Bu bizden объем жоқ болуп атат misal üçün. Объем жоқ. Özbekistan'a 2 tonna gününde zakaz var, объем жоқ тугандар. Аябай жакшы транспортабелдүү. Буну кандай контейнер, мындай кичинекей бокстарга салып жөнөткөнгө бул аябай жакшы болот да. Булар таркан ойлорду. Анан эми жылы ушул эле столлор айтып атпаймынбы? Бизде июндун 15-ине баштап августтун 15-е чейин түшүм берди дегендер. Ошолор ушул столлор түшүм берет да. Эмиги жылы могу түшүм берген жерге чейин 40 боз бар, мындай кылып, түйүнөн шактап чыгып түшүм берет. Мыналарды карасаң. Түшүмдөр. Аябай жакшы. Анан могу түшүм берген шактарын кыркыш керек да. Булар айлы кыркылды. Кыркылган жерлери да бар. Булар Şunları var ha. Ne var? Ata kulağı etmek değil mi? Pay pay düşün lan. Ne var adam? Ne var? Evet, yaxşı. O şol sudan da sudu şol ulgöp uzatpa şekilde 3 gün 4 günde gene su verirsiniz. O bömönler kalibri çoğun bulur. Ne var? Maşallah. Evet. Şimdi var abi. Özüm metre bakmam. Uşul tuğunlar anam köçöt meselesi boyunca tuğunlar köçötler uşul yerlerden kazılıp adaptasyonlu köçötlerimiz var. Bu yerden bölükte poyalarımız var. Bizim YouTube kanalına girip birinciden kattala getingizler. Jana girip karasanızlar biz ошол жаздан баштап полный видео отчетоо чыгарып турганбыз. Ар бир жума 10 күндө видео отчетоо чыгарып көрсөтүп турганбыз. Буга чейин баягы июнь айында да түшүм берген түшүмдөрүнөн видеого тартып YouTubeга чыгарганбыз тугандар. Анан көчөт боюнча адаптационный көчөттөрүбүз да бар, жана привозной да көчөттөрүбүз бар тугандар. Привозной көчөттөрүбүз деле жакшы түшүмгө кирди быйыл, Кудай кааласа. Bunu adaptasyonlu göçötlerimiz de var. Kimge göçöt gerek болгон болсо түйүндөгү номерлерге байланышыңыздар. Кыргызстандын 7 область бардык жагына жөнөтөбүз жана комшу Өзбекстанга да жөнөтөбүз тугандар. Эч кандай проблема жок. Бардыгы официальный, таможня менен документальный бардыгы кирет тугандар. Баягы кичине түйүнөн бөжө суу ичип жана алып калгандар уже калибрлары жакшы. Анан бунун главный бул эзилбейт да. Эзилбейт. Жатам бери колума бычактап кармап жүрүм. Бир деле суу чыккан жери жок. Мол түйүнө бир шагына чыккан эле түшүнүп барасың. Бизде ушул кечигип атат да. Погода салкын болгон үчүнчү.
Pagoda bizden göre ısıgırak болгон үчүн ысыгыраак жерлерде бул панацени түшүнүп берет да. Жана дагы баягы көпчүлүк айтып атат да ысык жерде болобу депчи. Бул эми мисалы үчүн бизде могу чүйдө деле аябай ысык болуп атат да. Ошол жерлерде түшүнүп берет булар жакшы. Бул өзү американский селекционерлер чыгарган үчүн бул сортту. Бул ошо Американын ысыгына да чыдайт. Бул Калифорния штатында чыгарылган сорт. Бул ысыкка чыдайт туугандар. Анан бул бөлөк сорттордон дагы бул өтө көп ожог албайт. Бунун преимуществосу аябай көп да, бул суукка да чыдамдуу. Жана анан жазда баягы үшүк болуп кетип атат го, кээде май айдын баштарында үшүк алып кетип атканда, белки бөлөк сортторду үшүк алып кетип атат дагы, буну үшүк албайт экен туугандар. -5 градуска чейин буларды үшүк албайт экен да. Бул ошо преимуществосу бунун аябай жакшы экен. Ошого буну дагы расчет алсаңар болот. Түшүнөдү кара. Мына жерде бушпаган түшүмдө эле эсептесең, бу жерде бир 1,5 кило түшүм бар да. Мына чоңдугун карагын. Bu bayağı bir fotosessiya kılıyor jüretuna jir bolup kaldır da tuğanlar. Düşünüyorlar abi. Tuğanlar. Manavilla. Gireye versen yine kızlık gete öğret gelin de bunu tokta var. Düşünüyorlar arasın. Biz dagы видеону аяктайлы туугандар. Кимге оригинал Маравилла сорту керек болсо, номерлерге байланышыңыздар. Бизде будан бөлөк дагы общий 8 сорт бар. Полька, Палана, Мапема, Пшехиба, Вайолет, Химбатоп, Маравилла, Маргарита. 8 сортубуз бар. Жана туугандар, Эжевика дагы бизде эжевикалардан дагы сорттор бар. 4 сорту бар. Лохнес, Лохтей, Primark, Freedom жана Black Jam деген сорттору бар туугандар. Кимге эжевика жана эже малина көчөттөрү керек болсо, номерлерге байланыш бериңиздер. Кененирээк консультацияны WhatsApp'tan беребиз туугандар. Ассаламу алейкум.